магистраль трассадагы көпүрөлөрдүн түгүнө эч кандай эч нерсе кылганга болбойт. Базар кирип соода кылышсын. Берсин. Ушундай мыйзам турса кантип келишим түзүп койдуңуздар да? Бул эми БМ 2019 жылы 18 жылы ошо кол коюп берген. Жеке менин мойнума эмес, бардык адамдардын жоопкерчилиги ал жерде. Мындай көпүрөлөрдүн асты үстүнөн чымчыктар учуп өтсө болот, бирок конушуна уруксат берилбейт. Бул Кыргызстандын автомобиль жолдору жөнүндө мыйзамында так жазылган, бирок бул мыйзам Ошто иштебей калган. Ош шаарындагы Достук көпүрөсүнүн астында чымчык эмес, жарандар соода сатык жүргүзүп, авто токтомого токтоп жатышат. Бирок мыйзамда коопсуздук үчүн көпүрөлөрдүн астында мындай иш-аракеттердин уюштурулушуна тыюу салынат. Аздык-түлүк алуу үчүн келген тургундар өз ден соолугунан кооптонсо, сатуучулар эч кандай коркунуч жок дешет. Базарга кирсин, как обычный. Базар кирип соода кылышсын. Жолдо мешает кылат эми бул жакка түшүп алды. Бизге деле копту да бул жерге келишөбүз. Айлаштан келип атабыз эми азыр. Жолдун боюна экен деле, мындай кире калдык. Эч качан коптонбойм. Отурганыбызга 1 апта болду. Бу жерге 10 жылга күчүбүз жетет. Анан кийин отурбай койсок болот. Рахмат. Коптонбойбуз. Бу жерде өкмөт салган жакшы кылып. Автомобиль жолдору жөнүндөгү мыйзамдын 27-беренесинде көпүрө өтмөктөрдүн, эстакадалардын алдында транспорт каражаттарын жайгаштырууга, бактарак тигүүгө, транспорт каражаттарын жууш үчүн сервис объекттерин салууга, киоск, павильон дагы башка ушуга окшогон башка курулмаларды жайгаштырууга тыюу салынат деп жазылган. Муну Ош шаары боюнча милициянын кайгул кызматы тастыктайт. Аталган кызмат жакын арада соода сатык жүргүзгөн жарандарга 3000 сомдон айыппул салынаарын билдирди. Негизинен бул кандай бир жолдун бою же көпүрөнүн түгүнө эч кандай курулуш курууга жана соода сатык кылганга болбойт. Биздин милициянын кайгыл кызмат тарабынан бул Атайын жолдор башкармалыгына сунуштар жөнөтүлгөн. Сунуштар прокуратурага чейин барган. Бул жерге ошол эки жактан кирген багытын жаап, автоунаалар торго киргенге, токтогонго жана соода сатык кылганга болбойт деп жөнөткөнбүз. Азыркы учурда дагы кайра жөнөтүп атабыз. Себеби бул көпүрө магистраль трассадагы көпүрөлөрдүн түгүнө эч кандай эч нерсе кылганга болбойт. Достук көпүрөсүнүн астын Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы июнь айынын башынан жеке ишкерге авто токтомо үчүн ижарага берген. Андан жергиликтүү казынага ай сайын 251 000 сом түшөт. Ага ылайык жеке жаран анын астын авто токтомо кылып иштетиши керек. Соода сатык жайы уюштурулса, келишим бузулушу шарт. Бирок келишимди түзүп алып, аны бийлик да, жеке ишкер да карманбай жатат. Казынаны толтурууну башкы максат кылган муниципалдык менчик башкармалыгы соодагерлер өз билемдик менен иш алып барып жатат дешет. Алар милициянын кайгыл кызматы авто токтомо уюштурууга уруксат берген деп кошумчалашты. Ушундай мыйзам турса кантип келишим түзүп койдуңуздар да? Бул эми базардагы жолдун жээгиндеги мыйзамсыз өзүм билемдик менен токтотуп келген техникаларды ошол именно коопсуздук, элдин коопсуздугун, ошо техникалардын коопсуздугу үчүн жол авто тыгындарды азайтуу максатында биз ошол жерге киргиздик. Буларга жок. Мыйзамга баш ийсек, бир жагынан экинчи мыйзам бузуучу болуп атат. Ушул жерде мыйзам бузулуп атабы, бузулбай атабы? Эми анын мыйзам бузуучулукту ошол Горгай эме кылсын, Горгай анда шарт түзүп берсин. БМ кайсы жылы кол коюп берген дедиңиз? БМ 2019 жылы 18 жылы ошо кол коюп берген. Каныша Имарова көпүрөнү ижарага берүүдө транспорт жана коммуникация министрлигинен талапка жооп бериши боюнча аныктама алынган дейт. Кырсык оолак болсун дейли. Бирок андай учур жаралса, жоопкерчилик эч кимге жүктөлбөйт экен. Эми учур келгенде аны биринчи Кудай сактасын эми. Ал деген бул жаратылышы куугуш атайын эми кандай болгон мезгилде дагычы бирөө атайын жасабайт, атайын мындай нет. Эми ал мезгилде жоопкерчилик өзү согласование берген, ошол коопсуздук боюнча берген заключениялар боюнча бардык эми тергөө укук коргоо органдары изилдейт да. Жеке менин мойнума эмес, бардык адамдардын жоопкерчилиги ал жерде. Эч ким жооптуу эмес экен да ошондо? Эч ким жооптуу эмес экен. Эми жамандыкка албаш керек. Көпүрөнүн астына авто токтомо уюштурууга мүмкүн болсо, аны чектеген мыйзамдар чыкмак эмес. Бирок мыйзамды кыйгып өткөн бир эле Достук көпүрөсүнөн сырткары башка жайлар да бар. Ошто башка көпүрөлөрдүн астында жада калса капиталдык курулуш түшкөндө учурлар кездешет.
Нургелди Каныбек уулу, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош шаары.